сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Соңку вакыттарда гайморит оорусуна кабылып калыпмын, эмне кылсам болот деген суроолорду көп эле угуп калдык. Ошол себептен бүгүнкү чыгарылышыбызда биз дал мына ушул гайморит оорусу жөнүндө маалымат беребиз. Эгерде дал мына ушул тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырсам. Жавлан Иргашев, Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун кулак мурун тамак оорулар дарыгери. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Анда сөз башынан болсун. Эфирдин башында ушул мурун көңдөйүнүн анатомиясын айтып берсеңиз. Макул. Азыр биринчи болбосом ушул гайморит оорусу жөнүндө кичине маалымат берип коеюн. 17-кылымда жашаган дарыгер Натаниэл Гаймор аттуу киши ушул оорууну табып чыккан. Ушул себептүү ушул Гаймор деп ушул кишинин атына аталып калган да. Эми биз ошол азыркы күндө грипп оорулары көп болгондугу себептүү анан инфекциялык оорулар, аллергиялык оорулар, анан кийин ошол тиш дарыгерине баргандан кийин ушундай учурларда көп гайморит оорулары катталып атат. Эми мурун анатомиясына келсек, ошол гайморовая пазуха, мына бул жактан көргөзөйүн. Мына бул ушул эки гайморовая пазуха болуп аталат. Мурун коңдой, ушул эки жак сезгенгенде өзү мурун оорубаган мезгилде бул жакта саусте деп коебуз. Мына эмнеден көргөзөйүн. Мына бул жакта саусте деп коебуз да. Качан мурун сезгенип ооруп баштаган маалда бул жакта топтолгон былжыр суюктуктар сыртка чыга албай калат да. Бул анатомиялык ошол өзүнүн жайгашына караганда. Эми башка мезгилде бул жактан ириңдер свободно чыгып силис, ириң эмес силис чыгып пайда болгондо оорубайт. А эми бул саусте жабылып туруп, блок болуп калгандыгы себептүү кайра ошол гайморит болгон себептерден бирөөсү бул эсептелет. Жакшы. Негизинен мына ушул гайморит оорусу деп айтып калышат да, көпчүлүгү мисалы мурундун оорулары көп да. Кээ бирлер адаштырып алышы мүмкүн, кээ бирлер чындыгында гайморит оорусуна калышы мүмкүн. Ушул боюнча гайморит оорусунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берсеңиз, башка оорулардан өзгөчөлүгү эмнеде? Именно гайморит оорусунун башка оорулардан өзгөчөлүгү бул биринчи ошол симптомдору мурундан дем алышы жаман болушу, анан кийин жыт билүүнү жоготушу, температура көтөрүлөт, слабость болот, ошол оорулуулар, анан кийин мурдунан жагымсыз жыт келиши мүмкүн. Ошол биринчи биздин симптомдору. Анан биз гайморит оорусуна так диагноз коюш үчүн рентген жолу менен текшеребиз. Анан өзүбүз ошо риноскопия деп коебуз, көрүп, керектүү жерлерин көрүп туруп, анан ошого карап туруп диагноз коюлат да. Жакшы. Оорунун пайда болуу себептерине токтолуп кетсеңиз, биз эмнелерди эске алганда дал мына ушул оорунун алдын алган болобуз? Хоп, бул гайморит оорусу кайсыл оорулардан көбүрөөк пайда болот, Биринчи вопрос, бул инфекциялык оорулар менен кошо пайда болуп калышы мүмкүн, аллергиялык жол менен пайда болуп калышы мүмкүн, анан травма жолу менен да пайда болуп калышы мүмкүн. Азыркы учурда мисалы үчүн тиш дарыгерине барабыз. Стоматологдорго барып башка болгондо одонтогенный гайморит деп коебуз. Көп учурларда ошол тиш менен экөөсү связанный болуп калат да. Анан кийин көбүнчө одонтогенный гайморит менен туура эмес лечение алып калынат. Пациенттер үйдө өздөрү гана дарыланат да. Анан экинчи немебиз бул вазомотордук ринит деп коебуз. Мурунда ар кандай оорулар болушу мүмкүн. Бир эле гайморит оорусу эмес да. Ошондуктан искривление носовой перегородки, полип носа, ар кандай немелери бар. Ошолор себептүү мурун жабылат, саустялар жабылат, дем алыш кыйын болуп башка болгондо анан кийин кайра ушундай өнөкөт гайморит оорулары пайда болушу мүмкүн.
Жакшы. Теле көрүүчүдөн алгачкы суроо келиптир. Мурун тосмолору дейт, мисалы, ички мурун тосмолору эмнеден улам кыйшаят деген. Искривление перегородки носа. Бул айрыкча көбүнчө эркек балдарыбызда после травма. Мушташат, не только мушташканда, бир удар болот, башка болот. Анан механический көбүрөөк ушул мушташып башка болгондо себеп болуп калат да. Анан кийин искривление перегородки носа, полип оорулары мисалы үчүн мурунда эт өсүүсү сыяктуу ушундай нерселер дагы ушундай ооруларга алып келиши мүмкүн. Жакшы, негизинен мына ушул инфекциялык жугуштуу оорулардын эсебинен дагы гайморит пайда болушу мүмкүн, же болбосо гайморит оорусу кайра козголуп чыгышы мүмкүн деп айттыңыз да. Негизинен азыр COVID-19 илдети не кабылгандар көп. Азыркы тапта ошол ооруну айтып атканда дагы мисалы жыт билүү болбойт, даам сезүү болбойт, дене табы көтөрүлөт деп айтылды да. Мына ушул экөөнүн кантип айырмаласа болот? Жана ошондой эле COVID-19 ушул мурун көңдөйүнчө, дем алуу органдарына зыян келтирип атпайбы? Мурун көңдөйүнө дагы кандайдыр бир залалкасын тийгизип коюшу мүмкүнбү деген суроо. Эң туура суроо болду. Азыркы күндө ушул проблема көп адамдарды кыйнап атат. Себебинен азыр жана биз айтып кеткендей, бул COVID-19 оорусу менен байланыштуу жери кандай деген суроого биз гайморит ооруларында көрөт эме кылганыбызда, мисалы үчүн биринчи ошол оору келгенде дем алыш кыйын болушу, жыт билүү жоголушу, мисалы үчүн ушундай бир немелер менен келишет да, койгойлор менен. Эми көбү ушу азыр переживать этип ойлонушуп келип, мен ушундай ковид оорусу болуп калдыбы, болбодубу деген менен келет. Ошон үчүн кулак, тамак, мурун дарыгерлери биз келген ооруларды көрөбүз, карап диагноз коебуз. Если ошол гайморит менен байланыштуу жери боло турган болсо, гайморит оорусунун же биз жактан баары жакшы болуп, лор врач жактан баары жакшы болуп эме боло турган болсо, анан керектүү дарыгерлерге жөнөтөбүз. Жакшы. Анан мына ушул гайморит оорусунун түрлөрүнө токтолуп кетсеңиз, кандай түрлөрү бар? Көбүн эсе кайсы түрү менен сиздерге кайрылат бейтаптар? Гаймориттин өнөкөт түрү менен острый гнойный гайморит деп коебуз. Курч кармаган, Курч кармаган. Бул эми хронический гаймориттер кайра ошол ооруй берген. Острый гайморит бул кандай эми курч ошол инфекциялык оорулардан кийин, сасык тумо оорусунан кийинки келген немеси, курч кармаган, курч кармагандары. Эми хронический гаймориттерде ушундай болот, өнөкөт гаймориттерде мурунда өзүндө бир проблемасы бар оорулуулар. Мисалы үчүн полип носа, искривление перегородки носа, мисалы үчүн мурунда ошол именно дем алыш кыйын болуп, кыйналган пациенттерде бул өнөкөт түрүнө өтүп калышы мүмкүн. Анан дагы бир немеси, ошол курч болгон маалда үйдө өз алдынча дарыланбастан, кулак, тамак, мурун дарыгерине, лор дарыгерине барып, туура диагноз койдуруп, лечение албаса, үйдө ар кандай дары-дармектерди колдоно турган болсок, бул уже өнөкөт түрүнө өтүп калыш коркунучу бар. Ошондуктан мен ошол немеден пайдаланып айтып калат элем. Ушул мурдуңузду бүтүп, дем алышыңыз кыйын болуп, жагымсыз жыт келип, ушундай болгон учурларда албетте лор дарыгерине барып көрүнүшүңүздөр керек. Барып туура диагноз койдуруп, анан дарыланса аябай жакшы болот. Анан азыркы күндө ушундай проблемалар пайда болуп атат. Оорулар келет, үйдө өз алдынча лечение кылган болот. Качан оорулууга антибиотик берилет, качан берилбейт. Ушул вопрос дагы бар да. Мен ушинтип ооруп баштадым эле, амоксисилин ичтим, же азитромицин ичтим, же сефтраксон алдым, жардам бербейт, анан келдим деп айтат. Биз мисал грипп оорусу менен ооруп калды деп айтайлы. Грипп оорусу менен ооруганда шашып антибиотик алыштын кереги жок. Грипп оорусунда дагы ушундай симптомдор болот да. Мурду бүтөт, дем алышы кыйын болот, жыт билүүсү жоголушу мүмкүн. Ошон үчүн биринчи шашпай, врачка барып кеңеш алып, үй бүлөлүк дарыгерлерге барып текшерилип туруп, кийин дарыларды баштаган жакшы. Азыркы күндө көп ата-энелерибиз шашып эле антибиотик берип коюп атат да.
туура берсек аябай жакшы болот. Вирус маалда вирустун дарысыны, бактерия маалда бактерия дарысын берсек аябай жакшы болот. Жакшы, саламатсыздарбы? Мен көптөн бери ушул сасык тумоо менен ооруганда дейт, ушул ылдыйды караганда дейт аябай катуу ооруйт дейт. Анан ошол учурда дейт, мисалы жагымсыз жыттар келет дейт. Бул ушул гайморит оорусунун белгилериби деген суроо калтырыптыр да. Саламатсызбы? Бул сиз айткан койго албетте гайморит, өнөкөт гайморит оорусунун белгиси бул. Өнөкөт гайморит оорусунун белгиси. Bunday маалда рентген тарттырыш керек, көрүшүбүз керек, анан так маалымат бере алабыз да. Себеби ошол өнөкөт болгон гайморит менен деле жүрө турган болсо, башка жаман коркунучтарды келип чыгарышы мүмкүн. Ошондуктан өз убагында дарыланыш керек. Ардактуу теле көрүүчүлөр, эгерде тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Мына ушул мурун бүтүү бул азыркы күз мезгилинен баштап, күн суук мезгилинде көп катталат да. Жаш балдарда, ошол эле учурда чоңдордо дегендей да. Ошол мурундун бат-бат бүтүүсү дагы гайморит оорусуна алып келиши мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр. Албетте, азыркы күндө жаш балдарыбыз мурунку статистикага караганда, азыркы статистика менен салыштырганыбызда жаш балдарыбызда азыр аденоид оорусу аябай көп болуп атат да. Ушул аденоид оорусунан жакшы убагында дарыланбай, неме кылгандан кийин ушул гайморит ооруларыны козгошу мүмкүн. Этмайдит деп коебуз. Бул жакта оорулар көп да. Ушул курч ооруларды козгоп коюшу мүмкүн. Анан кийин именно ошол мурундагы искривление перегородки носа, мурун кемирчегинин кыйшайганы. Бул дагы гайморит ооруларын келтириши мүмкүн. Жана айтып өткөндөй, полип оорулары келтириши мүмкүн. Анан гипертрофия нижних носовых раковин деп коебуз. Ошол мурундун былжыр эттери дагы шишип калат. Ошолор дагы ушундай ооруларды козгошу мүмкүн. Жаш балдар арасында да гайморит оорусу кезигиши мүмкүнбү? Аларда оору, мисалы, ата-энеси кантип байкаса болот? Бала деген кичинекей бөбөктөр, мисалы, сүйлөй албайт, айта албайт дегендей чоңдорго салыштырмалуу. Алардын организми такыр башкача болот го? Өзгөчөлүктөр бар. Жаш балдарыбызда көбүнчө кездешкени бул этмайдит оорусу. Этмайдит оорусу. Ата-энелерибиз ошол кайсы белгилер менен олар байкаса болот деген суроого жооп, баланы мурдунан бат-бат слизистое гнойное выделение болуп турат. Слиз ириң агып турат. Баланын дем алышы кыйын болот. Мурдунан жагымсыз жыт келиши мүмкүн. Ушулар биринчи ошол көрүнүштөр болуп эсептелет. Жакшы, саламатсыздарбы? Мен чүчкүргөндө дейт, жагымсыз жыт келет дейт. Бул эмнеден болушу мүмкүн деген суроо калтырыптыр. Бул тиш оорусунан болушу мүмкүн. Ашказан оорусунан болушу мүмкүн. Же ошол гаймору пазухадан дагы бериши мүмкүн. Бирок көбүрөөк стоматологко кайрылганыңыз жакшы, тиш оорусунан бул нерсе берет. Албетте лор дарыгерге дагы барып көрүнүп койсун. Себеп мына ушундай гаймору пазухада анан бул жакта өнөкөт болуп кала турган болсо, мына вот слиз гной, анан өнөкөт астатык калып калат да бул жактачы. Постоянно ошентип жалып боло бергенде гаймору пазухада секрет болуп туруп, анан кийин астатыктар чыга берет. Ошондуктан лор дарыгерге дагы көрүнүш керек. Bunday учурлар көбүнчө тиш оорусу менен дагы, ашказан оорусу менен дагы байланыш болот. Анан тамак оорусунда дагы. Жакшы. Дайыма биз ушул кулак, мурун, тамак оорулар темасын козгогонубузда дарыгерлер келип айтышат да, бул чындыгында татаал органдар анан бири-бири менен тыгыз байланышта. Эгерде кайсы бир кулакта же болбосо тамакта же мурунда кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болсо, кийинки жакта дагы сөзсүз түрдө мындай доо кетип калышы мүмкүн деген дагы маалыматтарды айтышат да, ушул боюнча айтсаңыз. Биз ошол кулак, тамак, мурун органында, вот лор органов органдары, лор органдары именно ошол кулак жакка кездешкен көп немелер мурун аркылуу кулакка осложнение берип коет көбүнчө учурларда.
бул көбүнчө кездешкен жаш балдарыбызда көп болот. Аденоид дейт, ошол аденоидный вегетация деп коебуз. Аденоид дейт, ошол эт. Айрыкча ошол именно немеде турбо өткөндө ошол жакты аденоид 2-3 степень деп коебуз. 3 степенде көп учурларда ошол турбаны жабып коет, трубный валик. Жабып койгондо уже ошол мурун аркылуу болуп атат да. Кулакка осложнение берип коет. Эксудативный отит деп коебуз, или острый средний отит деп коебуз. Ушундай оорулар келтирип чыгарышы мүмкүн. Мурун аркылуу тамак оорусу пайда болушу мүмкүн. Ушундай тамак оорусунан кулак оорусу пайда болушу мүмкүн. Ушундай учурда дарыгерге барып, кайрылып дарыланыш керек. Себеби куруч башка ооруларды келтирип чыгарып коюшу мүмкүн. Жакшы. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Биз сизди угуп жатабыз, кандай сурооңуз бар? Мен неме болуп атат, муну дарыгерге суроом бар эле, оң мурдумдун тешигине бирдеме өсүп кеткен деп атат да. Жакшы. Мурдумдун оң жагынан дейт, бирдеме өскөндөй болуп атат дейт. Эмне кылсак болот деген суроо калтырыптыр. Ал кандай текшерүүлөрдөн өтүш керек сизге келип? Саламатсызбы? Бул мындай учурда риноскопия жолу менен же эндоскопиялык жолу менен көрүшүбүз керек. Азыр көрбөй туруп айтыш кыйын, бирок менин оюмча бул нерсе же искривление перегородки носа, ошол мурундун кемирчегинин кыйшайганы же полип эти болушу мүмкүн. Ошону биз көрүшүбүз керек, риноскопия жолу менен лор дарыгерге барып көргөзүш керек. Бул көбүнчө ошол искривление болушу мүмкүн, кемирчектин кыйшайганы. Жакшы. Саламатсыздарбы дейт. Мен өзү бир чүчкүргөндө дейт, бир 10 жолу биринин артынан бири ушундай чүчкүрөм дейт да. Бул эмнеден болушу мүмкүн дейт. Бул менимче кандайдыр бир аллергиялык оорунун башталышы, Ооба, бул аллергический ринит деп коебуз. Бул аллергиялык ринит качандан бери болуп атат, ошону билишибиз керек. Баягындай азыркы учурда биринчи ошол антигистаминдик препараттар көптөн бери болуп аткан болсо, аллергияга каршы дары-дармектер ичиш керек. Бирок дарыгердин уруксаты менен гана берилет да бул нерселер. Эжемики ошол аллергический ринит болуп атат деп ойлойм мен азыр. Жакшы, мына ушул гайморит оорусунун коркунучтуулугу эмнеде? Кандай коркунучтуу болушу мүмкүн? Мисалы, көңүл бурбай жүрө берсек, бейтаптар өзгөчө кош көңүл мамиле жасап, бүгүн жакшы болду, эртең жакшы болот, эгер анан өзүм дарылансам жакшы болуп кетем деген кош көңүл мамиле жасап жүрө бериши мүмкүн да? Туура суроо. Гайморит оорусунун эң коркунучтуу немелерден бирөөсү бул менингоэнцефалит, мээнин абсцесси. Ошого мээге доо кетип калыш. Мээге доо кетип калыш коркунучу өтө чоң. Дагы башка немелер дагы бар, бирок эң коркунучтуу ушул да, мээге кетиш коркунучу бар. Жакшы, саламатсыздарбы, гайморитим бар дейт, ылдый кейсем дейт, оорутат, анан башымды оорутат дейт. Үй шартында дейт, мен гайморитти кантип дарылаймын деген суроо калтырыптыр. Эми гайморит оорусу өзү үй шартында дарыланбайт. Жана биз айтып кеткендей, гайморит оорусу дагы бул өтө коркунучтуу оору болуп эсептелет, себеби өз убагында дарыланбаса. Эми азыр врачка барганга чейин үй шартында, бирок врачка барсын. Үй шартында тузду суулар менен мурдуну чайкаса болот. Бака ошол 1 литр сууга чай кашыкта туз салып, ошол менен мурдуну чайкап тазалап турса болот. Анан синупред, ушундай дарылар бар. Синупредди 2-ден 3 мал ичип турсун. Врачка барганга чейин. Бирок рентген тартырып көрүшүбүз керек. Лор дарыгер көрүш керек, анан дарылаш керек. Пока туз менен чайкап турсун. Жакшы. Жолдошумдун мурдунун ичинде дейт, бир нерсе бардай болот дейт. Анан мурдун какканда дейт, аябай катуу кагат дейт, ошол себептен дейт. Эмне кылсак болот деген суроо калтырыптыр да. Мурдуну эндоскопия жолу менен текшериш керек. Мурдун ичин эндоскопия жолу менен текшеришибиз керек. Ошондо гана биз так маалымат айта алабыз. Себеби риноскопия жолу менен мурунду биз көрөбүз да. Бирок арка жакка чейин көрө албайбыз. Ошондуктан көп учурлар катталат. Өзү биз окуганыбызда китептерде кичинекей бир мисал келтирип берейин.
аденоид деп коебуз. Жаш балдарыбызда боло турган оору бул. Анан 14 жаш, 15 жаштан кийин өзү жоголуп кетет деген сөздөрүбүз бар да. Бирок 30 жашта дагы, 40 жашта дагы ушинтип мурдума операция кылдырганмын, жасатканмын, бирок өзгөрүү болбой атат деп келип кайрылган оорулар болгон. Биз эндоскопия жолу менен көргөнүбүздө бул аденоид болуп чыккан. Ушундай оорулар көп кездешип калат да. Бул анатомиялык жолдон китебинден башка немелер жаңы методдор менен көрсөң, ушул нерселер пайда болгон болуп калат. Ошондуктан эндоскопия жолу менен көрүшүбүз керек. Ошондо жакшы болот. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Операция жолу менен дейт, биз өнөкөт гаймориттен арылсак болобу деген суроо калтырыптыр. Операция жолу менен өнөкөт гаймориттен кутулса болот. Бирок вопрос. Бул операция жасаткандан кийин кайра гайморит болбойсуз деп эч ким айта албайт. Себеби жана мен айтып кеткендей, аллергиялык жол менен, инфекциялык жол менен, кайсыл бир грипптан кийин, башкадан кийин осложнение берип, кайра гайморит болуп калышы мүмкүн. Бирок эч кайсы врач олго гарантия бере албайт, мен операция жасагандан кийин кайра гайморит болбойсун деп. Гайморит ошо мезгилде ириң болгондо тазалап, башка коркунучту келтирбеш үчүн операция кылынат. Бирок кайра болбойсун деп айтыш кыйын. Бирок кайра болбоштун аракетин кылса, өзүнө жакшына карап, иммунитетти көтөрүп, муздактан этият болуп жүрө турган болсо, буюрса бул нерсе кайталанбаса керек деп ойлойм. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, сурооңузду. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, биз сизди угуп жатабыз. Эми айтам дегеним эле, мен Жалал Абад облусунан Каракөл шаарынан чыгып жатам. Балам 8 жашта да. Анан кийин ошо акыркы бир 2-3 жылдын ичинде ушу жаз камалдары мурду бүтүп эле. Аллергия бул эмне экенин биле албай атабыз да. Аны шаарга апарып, тиги мурдун текшертсек аллергия дейт. Жайында кайра мурду бүтөрбөй ачылып калат жашына коп. Ошо кайра сентябрь башталганда эле мурду бүтүп эле, ушул кечке мурду жаба берет да. Кышында кайра мурду ачылып калат жашына болуп эле. Ошо биз билбей атабыз да, эмне болушу гайморитпи же аллергия кандай ушу гормондук болот, кай жак айрылсак болот ушу. Жакшы. Суроо түшүнүктүү болду. Негизинен Жалал Абадтын Каракөл шаарынан байланышып атыптыр. Анан 8 жашта баласы экен. Баягы жаз келгенде жайында ушундай мурулар бүтүп, мурду агып ушундай болот экен да. Ыңгайсыздык жаратат экен. Анан кышында суса муруду кадимкидей ачылып, иштеп калат экен да. Азыр эмне кылсак болот, кандай кеңеш бересиз деген суроо калтырыптыр. Бул көрүүчүбүз дарыгерге да кайрылган экен. Аллергиядан улам деп айткан экен да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Кантип, мисалы, кичинекей экен да бала, анан чындыгында кыйналат, ошол сиздин жардамыңызды сурап атат. Ооба. Мындай учурда биринчи биз сунушубуз диета. Диетаны айтышыбыз керек. Бала ошол аллергиялык оорулар менен кайра бат-бат кыйналып аткан болсо, диета бул деген газированный суулар ичпеш керек. Краситель бар, химикат сууларды, кызыл нерселерди жебеш керек. Анан кийин семечка, жаңгак, паңгак чакпаш керек. Пока ошол калганын биз көргөндө гана айта алабыз. Риноскопия жолу менен, эндоскопия жолу менен айта алабыз. Демек, текшерүүлөрдөн өткөндөн кийин гана сиздер жардам берет экенсиздер, э? Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Нафтизинсиз жүрө албаймын дейт, уктай албаймын. Күн сайын нафтизинди колдоном дейт да. Анан бул нафтизиндин ден соолукка зыяны жокпу деген суроо калтырыптыр. Чындыгында эл арасында мисалы биз көп жүрөбүз да. Элдер менен сүйлөшүп калганда ушул мурдун бүтөт, ушундай мурунга тамчылата турган ар кандай дары-дармектерди колдонуп жүрөм деген ушундай даттанууларды көп угабыз да. Чындыгында бул зыян келтириши мүмкүнбү? Мурун мисалы балким өз алдынча иштебей калабы деген да суроо жаралат. Ооба. Азыркы күндө бул эң чоң проблема. Нафтизин, снуп, ринарус деген дарыларыбыз бар. Составтары бирдей эле. Мисалы үчүн нафтизин башка состав, ринарус башка состав. Бирок бардыгы 5 күн, 7 күндөн ашык мүмкүн эмес. Ашып барса 10 күн колдонуш керек. Мурун оорусу нафтизин, ринарус, снуп сыяктуу дарыларды 7 күн, 10 күндөн ашык колдонгондон кийин
мурун ошого зависимый болуп калат. Мурун ал дарысыз ачылбай турган болуп калат себеби. Ошондуктан бул оору нафтизинден кийинки ошол жүрөк оорусуна биринчи очередте жүрөк оорусуна зыян келтирет. Жүрөк кан тамырларына өтө чоң зыяны бар. Давлениясы бар ооруларга мүмкүн эмес, көп колдонгон. Ошондуктан врачка барсын, кеңешме алсын, эмне себептен нафтизин иштетет. Ошол мурунда проблемасы, же искривлениясы бар, же гипертрофиясы бар мурдунда, же полип да. Ошондуктан операция жолу менен буну ачтырыш керек. Уже токтотуш керек. Нафтизин 5 күн, 10 күнөн ашпаш керек. Жүрөккө зыяны бар, кан тамырларга зыяны бар. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Кызым 5 жаштан, эки жактан гайморити бар дейт. Кандай кеңеш бересиз деген суроону калтырыптыр. Баланы көбүрөөк бул кыз азыр гайморит эмес, көбүрөөк этмиодит оорусу болушу мүмкүн. И ошол кыз кез менен ошол мурду бүтүп, мурдунан жагымсыз жит келип, башы ооруй бере турган болсо, эндоскопиялык жол менен мурдуну текшертсин. Может ошол аденоидный вегетация болуп мурдунда, ошол кайра гайморит кылып аткан болушу мүмкүн. Бир себеп бар да, ошол себептен уже кайра улам ооруп атат да бала. Менин кеңешим эндоскопиялык жол менен мурдуну текшертип, ошого карап туруп диагноз койдурган аябай жакшы болот. Мурдум күн бүркөлгөндө дейт, ушинтип бандай мага кыйындык жаратат дейт да. Анан муздап анан какшап ооруйт дейт да. Эмне кылсам болот, чекем дагы ооруп кетет дейт ошол учурда. Мурунда биз раковина деп коебуз. Сүрөттөн көрсөтсөңүз болот. Мисалы, верхний, средний, нижний раковиналар да булар. Ушул нижний раковина суук түшкөндө, башка болгондо бул неме мынерде мына көрсөтсөңүз. Вот. Мисалы үчүн мына перегородка носа. Ооба. Буякта мына тосмо, хряш, кемирчек. Анан мына раковиналарда суук түшкөндө ушул раковиналар шишит. Шишип мурун жабылат. Мурун жабылганда адамга ыңгайсыздык пайда болот. Баш оорусу, мээге кислород жетпейт. Баш ооруйт, анан кийин тамак оорушу мүмкүн, жүрөгү сыгылат. Ушинтип башка ооруларды келтирип чыгара берет да. Мындай учурда бул ошол өзү колдоно турган жакшы дарылар бар. Ошо дары-дармектерди колдонуш керек. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин балам 1 жашта. Анан бышылдап дем алат. Анан тез мурду канайт дейт. Ошол эле учурда дейт кичинекей эле наристе, анан уктаганда дейт коңурук тартат чоң адамдарча. Бул коңурук тартуу дагы ошол кошумча. Бул оорубу? Бул дагы оору. Эми коңурук тартуу эмне себептен болуп атат баланыкы? Анатомиялык ошол мурундун баарыбыз жайында боло турган болсо, бала коңурук тартпаш керек. Азыр балада ошол аденоид деп коебуз, ошол эт мурдунда болушу мүмкүн. Бат-бат ошол мурду агып, мурду канаганын себептеринен бирөөсү аденоид болушу мүмкүн. Албетте барып, доктурга барып, эндоскопиялык жол менен мурунду аденоидди текшертиш керек. 1 жаш бала эч качан оозун ачып уктабаш керек балачы. Бул деген баланын кулагына, бул деген баланын жүрөгүнө, бул деген баланын өпкөсүнө, бул деген баланын мээсине да зыян тийишип калышы мүмкүн. Жакшы, негизинен мына ушул көбүнчө дарыгерлер айтат да, ар бир органдын өзүнүн кызматы болот деп. Мисалы, дем алганда сөзсүз түрдө мурун менен дем ал. Мурундун кызматы бул организм үчүн өзгөчө жакшы деп айтып калышат да. Ушул боюнча сиз айтып берсеңиз. Бул мен оюмча өзүм лор дарыгер болгондугум үчүн ушинтип эсептейм, бардыгы деле ушинтип эсептейт. Бул биринчи ошол бизге эң керектүү нерсе бул дем алыш да. Ооба. Биринчи очеред. Дем алыш жакшы болбосо, өтө бир кыйынчылыктарды туудуруп коюшу мүмкүн. Биринчи очеред. Мурундан жакшы дем албаса, мээге кислород жакшы жетпейт. Баш оорулары пайда болот. Мурундан жакшы дем албаса, өпкөгө, мурундан жакшы дем албаса, жүрөккө зыян тийиши мүмкүн. И көп органдарга зыян тийет. Айрыкча
көп ооруларыбыз келет да, башым кайра ооруп атат дейт. Анан невропатолог дарыгерлер менен да кеңешебиз. Олар жактан баары жакшы. Оорулууну жакшы текшерип эме кылганда мурдунан дем алыш жакшы болбойт. Мээге кислород жетиши кыйын болот. Ошондон бат-бат башы ооруй берет. Ошондой эмелери бар. Ошол эле учурда мурунда бул абаны жылытып берет, организмге. Эгерде тамактан боло турган болсо, ар кандай тамак ооруларына душар болуп калышы мүмкүн. Албетте, мурундан жакшы дем албаса, көп ооруларды келтирип чыгарат. Мурунда бул өтө чоң, бизди ар защита функциясы, кызмат өтө көп, өтө чоң. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Эгерде дал ушул тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номер. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда атит оорусу жөнүндө сюжетте жалпы теле көрүүчүлөргө маалымат бердик. Мына ушул бүгүнкү күндө эң көп кезигип жаткан ушул кулак оорулары жөнүндө дагы бир аз айтып берсеңиз, анан көбүн эсе эмнеден улам, кандай даттануулар менен сиздерге бейтаптар кайрылууда? Кулак оорулары боюнча азыркы күндө көп кездешип, көп келип аткан ооруларыбыз булар хронический гнойный средний отит деп коебуз. Бул ушул көбүнчө жаш кезинен баштап кулагы ооруп, илиң агып, өз убагында жакшы дарыланбай, кайра ошо кулакка суу киргизип, обострение болгондо кулак кайра ооруй берет. Ошол хронический гнойный средний отит менен көп оорулар бизге кайрылат. Эми булардын дарылоо жолдору, кулакты көптөн бери аккан кулактарда проблемалар, көйгөйлөр көбөйө берет да. Ошо өз убагында лечение кылынбаса, дарыланбаса. Көрүлөт, дары-дармектер менен лечение кылынат. Анан боло турган болсо, операция жолу менен дагы ошол тарсылдактарды жаап койсо болот. Тимпанопластика деген операция бар. Ошол операция жолу менен кулактын тарсылдагын жапса болот. Ушул жерде бир суроо болушу мүмкүн да. Демек, ошодон кийин угуп калабы? Ошол ушундай суроо туура. Оорулуу кулагынан кайра ириң аккандыгы себептүү. Кулактын нервтери дагы повреждение болуп, ошол нервтер дагы ооруган болсо, операциядан максат кулактын тарсылдагын жабып, кулактан ириң акпаш болот. Эми биз ошол өзүбүздүн операциядан мурда текшерүүлөр болот да. Текшерүүдө көрүнөт. Кулактын нерви кандай, жакшыбы же башка бир нарушение барбы деген. Если нервтери жакшы болуп, кондуктивная тугугуш деп коебуз, ушундай эмелер боло турган болсо, операция жолу менен кылынганда угуу өтө жакшы өзгөрөт. Операциядан биринчи максат бул угуу болбойт. Операциядан биринчи максат бул ириңди токтотуу, Ириңди токтотуу. Себеби кулакта ириң ага берсе, ошол мээ жакка дагы немелери көп болуп калат, осложнениясы. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Эмнегедир байланыштан кетип калды. Бизге теле көрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен гайморит менен ооруп, азыр дарыланып сакайдым дейт. Эми дагы дейт, ушул гайморит кайталанбаш үчүн мен эмнелерге көңүл бурушум керек деген суроо калтырыптыр. Биринчи очередь кайра гайморит оорусу кайталанбаш үчүн инфекциялык оорулардан этият болуш керек. Грипп болгондон этият болуш керек. Эми айта албайбыз грипп болбойсун деп. Ошондой учурларда сактаныш керек и туура дарыланыш керек. Биринчи очередь өзүнү ошо сууктан этиятташ керек, самый главный. Башын жылуу кармап, бутун жылуу кармап дегендейчи. Жакшы. Бүгүнкү күндө башын жылуу дегенден суроо пайда болду. Мисалы, жаштар көбүн эсе азыркы тапта моданы жакшы көрүп дегенде эртең менен башын жууп чыгышат, анан кечинде башын жууп чыгат. Бул учурда дагы ошол гайморит оорусу пайда болушу мүмкүнбү? Гайморит албетте пайда болушу мүмкүн, берет осложнение. Мисалы, баш жуугандан кийин канча убакыттан кийин сыртка чыкканга мүмкүн? Канча убакытта? Мисалы, биз жөнөкөй жашоодо айтабыз да, клеткалар ачылып калат, анан суук баат кирет деп ушинтип түшүнөбүз да өзү. Сиз медицина кызматкери катары айтсаңыз.
бизге келген ооруларга биз кеңеш беребиз. Эртең менен башыңды жууп көчөгө чыкпа. Себеби ошо имин өнөкөт ооруларың болсо кайра башталып калышы же курч оорулар да пайда болуп калышы мүмкүн деп. Менин немем мүмкүн болушунча башыны жууганда кеч жууп, кеч кургатып, анан эртең менен көчөгө чыккан жакшы болот. Демек кечинде жууш керек, э? Кечинде жууш керек, кургатыш керек. Анан өзү өнөкөт мамлекетте дагы чоң профессорлор, башкалар менен интервьюлерин, статистикаларын көрсөңүз, көп немелер 3 күн, 4 күндө башын жууйт экен өзү. По идее. Көп жуугандагы жакшы эмес. Себеби айрыкча суук күндөрүчү башка суу өтүп калыш коркунучу бар да. Жакшы, телегөрчүдөн суроо. Саламатсыздарбы? Менин кызым дейт 2 жаш 6 айында гайморити бар деп дарыгерлерге көрүнгөнүстө мурдун жууган болчу дейт. Азыр 8 жашта дейт, мурдунан суу куюлат дейт. Эмне себептен ушундай болуп калды? Же биз туура эмес дарыладыкпы деген суроону калтырыптыр. Сөзсүз түрдө буга жооп бересиз. Азыр болсо байланышта көрүүчүбүз бар. Анда кабыл алып, түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Мурдум тинчинде бүтүп калат эртең мененчи. Анан менин мурдум эртең менен бүтүп калып атат. Анан эртең менен кайра ачылат тургандай. Анан таңдайдан суу ага берет да. Ички таңдайдан суу агат. Ачылып түкүрүнө берип тажадым. Жакшы, суроо түшүнүктүү болду. Мурун бүтүп калат дейт, анан ачылат кайра дейт, анан ички таңдайдан дейт суу агат дейт, анан кечки ошонун айынан дейт түкүрүнөм дейт. Эмне кылсак болот? Эмне себептен ушундай болушу мүмкүн? Бул хронический гайморит дагы бериши мүмкүн. Анан кийин мурдунда вот именно ошо хронический ринит деп коебуз. Мурундун өзүнүн ошол өнөкөт воспалениясы болсо дагы ошодон бериши мүмкүн. Албетте буну көрүш керек. Көрүп дарылаш керек. Лор врачка барып көрүнүш керек обязательно. Сөзсүз түрдө көрүнүш керек. Сөзсүз түрдө көрүнүш керек. Буну азыр үй шартында дарылаш кыйын. Себеби туура диагноз коюп дарылаган жакшыраак жардам берет. Бул сөзүңүзгө караганда оорунун себебин аныкташ керек, эмнеден улам болот. Анан дарылоо ошондо жакшы эффект берет, э? Жакшы, жогорудагы суроого жооп берип кетсеңиз. Жанагы 2,5 жаш. 2,5 жашында гайморит деп диагноз коюп жууган экен, азыр 8 жашта мурду куюлуп атат экен да, суу агып атат экен мурдунанчы. Азыркы учурда ошол мурду агып, мурду бүтүп кыйналып аткан болсо, көбүрөөк аллергиялык ринит болушу мүмкүн. Аллергический ринит болушу мүмкүн. Эми 2,5 жашында мурду ооруган болсо, жууган болсо, онун таасири болбойт. Мен оюмча, бирок азыркы немеси бул аллергиялык болуп атат. Жакшы. Кийинки суроо, жана мындай деген суроо калтырыптыр. 3-4 жумадан бери дейт, мурдум ичи кургап, анан какшап атат дейт да, эмне кылсак болот деген суроо калтырыптыр. Мурдун ичи кургап кетиши дагы бул оорубу? Оору. Передний сухой ринит деп коебуз. Бул дагы оору. Эмне кылыш керек, кандай кеңеш бересиз? 3-4 жума болуп калыптыр. 3-4 жума болуп калды. Эмнеден кийин ушундай болушу мүмкүн? Бул ушул көбүрөөк грипптен кийин берген болушу мүмкүн. Сасык тумоо оорусунан кийин берген болушу мүмкүн. Менин советим дарыгерге барганга чейин аквалор спрей менен мурдун жууп турсун 3 маал. Себеби биз көрбөгөнгө чейин май куй деп айта албайбыз. Себеби гайморит оорусу дагы байланыштуу болуп калса, май куйган болбой калат. Аквалор деген спрей менен мурдун пока жууп тазалап турса болот. Жакшы. Азыркы учурда, мисалы, пандемияга байланыштуу биз жумуштан үйгө барганда тамагыбызды чайкайбыз, мурдубузду чайкайбыз, анан бүгүнкү күндө сода менен чайка, анан туз менен чайка деп айтып атпайбы? Ушул оорунун алдын алуу максатындачы ушундай ыкмаларды көпчүлүк үй бүлөлөр жасап аткан келбес десем болот да. Мунун кандайдыр бир зыян келтирип коюшу мүмкүнбү? Эмне кылыш керек? Же ушул жасаганыбыз туурабы деген суроо калды. Мурунда простой суу менен бат-бат чайкаганын зыяны жок. Бирок туз менен чайкаганда, сода менен, туз менен чайкаганда өтө этият болушубуз керек. Азыркы күндө 1 литр сууга чоң кашыкта туз салып чайкашат, бул мүмкүн эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн дозировкасы бар да. 1 литр сууга 1 чай кашыкта туз салып туруп, ошо менен чайкаса болот.
көп туз болуп кетсе мурунда ресничкаларын бузуп коет да башка оорулар келтирип чыгарышы мүмкүн. Ошондуктан туз менен айлап чакырган мүмкүн эмес, сода менен айлап чакырган мүмкүн эмес. 10 күн, 15 күн. Андан кийин токтотуш керек. Мурунду жөнөкөй суу менен чайкап турса эч бир зыяны жок. Анан дагы ушул мезгилден пайдаланып айтып коеюн дедим эле. Мурунду тазалаганда дагы өзүнүн эрежелери бар да. Ошол эрежелерге көңүл бурушубуз керек. Суу алганда албетте чимкиргенибизде, тазалаганыбызда бирден чимкиришибиз керек. Бир жагын жаап, экинчи жагы. Себеби ушул эки жак менен чимкиргенибизде кулакка ооруларды келтирип чыгарып алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бирден чимкиргениңиздер жакшы. Анан мурдуңуздар бүткөн маалда эч качан суу алып таштабаңыздар. Мурунду убактылуу ача турган дарылар менен мурдуңуздарды ачып, анан кийин мурдуңуздарды чайкасаңыздар аябай жакшы болот. Берке нафтизин, ринорустар 5 күн 7 күндөн ашпасын. Жакшы. Анан телегөрчүдөн келиптир. Балдарым мурдун дейт, сасык тумоо болгондо же мурду бүткөндө физраствор менен жууп коем дейт. Бул туурабы деген суроо калтырыптыр. Эң туура. Мурдуну физраствор менен жууп койгон аябай жакшы для профилактики. Бирок жанагы нерсе мурду бүткөн маалда мурдуну ача турган дарылар менен ачып туруп, анан кийин жууганы жакшыраак болот. Ар бир дарылардын өзүнүн дозировкасы бар, ошол боюнча колдонуш керек. Жакшы. Мен 1,5 айлык кызымдын дейт мурду бүтүп атат дейт, эмне кылышым керек? Көбүн эсе ушул жаш ата-энелер, ушу жаш балдары бар ата-энелер көп ойлонот да, эгерде мурду бүтүп калса, мурдун бат ачпасак, тамагы кызарып, кайсы бир оорулар пайда болуп калышы мүмкүн деп, ошон үчүн мурдун ачсак деп ойлошот да. Азыр эмне кылыш керек, кандай кеңеш бересиз? Азыр ушундай жаш балдарыбыздын мурду көп бүтүп калганын себептеринен бирөөсү азыр күндөр сууп калбадыбы? Ошондуктан үйдө воздухтун кургап калганы. Влажностьты кармашыбыз керек үйдөчү. Анан кийин жылытуучу мештерди колдонгондон улам, мисалы, аба кургап кетиши мүмкүн. Аба кургап калат да, ошол себептен дагы балдарыбыздын көп мурду бүтүп калып атат. Ошол дагы себеп болот. Анан кийин албетте 1,5 ай боло турган болсо, лор дарыгерге алып барып көргөзүш керек. Себеп кандай эме бар, ошону көрүп туруп анан кийин дарыгер айтат да. Бирок азыркы күндө үйдө ошол влажностьты кармаш керек. Ушундай кичинекей наристелерде дагы ушундай мурунда кандайдыр бир көйгөй пайда болуп калышы мүмкүнбү? Көбүнчө буларда же вирустук оорулардын эсебинен болушу мүмкүн. Көбүрөөк балдарда воспалительный процесс, инфекциялык оорулардан болушу мүмкүн. Грипптен кийин ошол именно мурундун немелери шишип калат, ошол себепти жабылып калат да. Жакшы. Негизинен мына ушул гайморит оорусу деп келгенде сөзсүз түрдө рентгенге тартып, анан ошентип аныктайсыздарбы же болбосо атайын өзүңүздөрдүн мисалы көрүп деле диагноз коесуздарбы? Биз бүгүнкү күндө заман талабына ылайык кандай текшерүүлөрдөн өтөт? Азыркы күндө ошо заманга ылайык биз келген ооруларды риноскопия жолу менен көрөбүз. Ал кандай түшүндүрүп өзүбүздүн ошол баягы рефлектор менен текширип көрөбүз. Анан ошого карап туруп рентген жолу менен текширебиз. Анан кийин эндоскопия жолу менен текширебиз. Эндоскопия жолу менен текширгенде бул обзор ошол мурундун ичи баардыгы жогу жакшы көрүнөт. Именно ириң чыга турган хоттор, башкаларды биз көрө алабыз. Эң туура бул диагностика рентген болуп эсептелет. Жакшы, ошондон кийин так диагноз коюп бересиз. Кадимкелер рентгенби же болбосо өзүбүздүн кадимкелер рентген? Томографияга түшүш керек деген. Качан томографияга түшүлөт? Анын да көрсөтмөсү бар, Ондагы ошол өнөкөт гаймориттерде биздин лор жактан өнөкөт гаймориттер кайра боло берсе, биз ошого карап туруп томография кылдырабыз. Анан полип ооруларында дагы көрөбүз, дарылайбыз, анан кийин томография жолу менен көрөбүз. Болбосо жөнөкөй рентгенден да аныктаса болот. Жетет. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мурундан жагымсыз жыт менен суу куюлат деген бир суроо келиптир. Анан кийинки суроо мурундан кандын жыты келет деген суроо келиптир да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эмне үчүн? Мурундан ошол мурун агып жагымсыз жыт келет деп атат. Бул өнөкөт гаймориттин көрүнүшү. Анан албетте бул суроо берген адамыбыз стоматолог дарыгерине дагы барып көрүнүшү керек. Себеп тиш аркылуу берип аткан болушу мүмкүн. Бүттөрдө кандайдыр бир көйгөй пайда болсо, өнөкөт, именно ошол өнөкөт гаймориттерде көп учурларда тиш менен байланыштуу болуп калат.
Ал эми кандын жыты келиши эмнеден болот? Кандын жыты келишини мурунда риноскопия жолу менен көрүп гана айта алабыз. Бир ичинде онкологиялык же бир полип, ушундай бир оорулар болуп калса дагы ушундай учурлар катталышы мүмкүн. Бирок албетте лор дарыгерге барып көрүнсүн. Көрүп туруп так маалыматты айтышыбыз мүмкүн. Жакшы, негизинен жазында, анан күзүндө аллергия оорулары күчөйт. Ошол себептен мурунда дагы, мисалы мурун бүтүүсү байкалышы мүмкүн, же болбосо мурундан суу агылышы мүмкүн, ушундай учурлар болот да. Бул учурда мисалы аллергия оорусунан жабыркагандар эмне кылыш керек? Себеп дегенде мурунга кандайдыр бир доо кетип калбаш үчүн. Ооба. Ушундай учурларда, аллергия болуп кыйнаган учурларда албетте дарыгерге барып көргөнгө чейин кыла турган дарылар, ошол сасууда суужубушу капля же спрейлерди себиш керек. 5 күн 7 күндөн ашырбай, анан кийин керектүү ошол дары-дармектер бар, ошолорду ичиш керек. Мисалы ларатал деп коебуз, лесетзи деп коебуз, диазолин деген таблеткаларды бирок врачтын кеңешмеси менен ичиш керек албетте. Аллергиолог врачка барып көрүнүш керек, лор врачка барып көрүнүш керек. Себеби аллергия оорусу дагы башка курч ооруларды келтирип чыгарып коюшу мүмкүн. Саламатсыздарбы, мурдум дейт, көп жылдан бери жыт сезүүнү билбейт дейт. Анан кээде жагымсыз жыттар келет, эмне кылсак болот деген суроо калтырдыр. Бул суроо боюнча анан кээде дейт, мындай жагымсыз жыттар сезип калам дейт. Негизи ушул жыт сезбейм дейт да, көп жыл болуп калды дейт. Мурунда полип эти болушу мүмкүн. Ошол полип эти именно ошол нервтерди тосуп коет да, жыт билүү жоголуп калат. Көп учурлардачы. Риноскопия кылыш керек, көрүш керек. Если керек болсо операция жасалат, же болбосо лечение жолу менен атса болот. Коңурук тартканды кантип дарыласа болот деген да суроо. Эми коңурук тартканды бунун причиналары аябай көп. Лор, биз лор врачтар жактан искривление перегородки носа, ошол мурундун кемирчеги кыйшайганы. Ички кемирчеги. Да, ички кемирчеги. Бул дагы өтө чоң көйгөй болуп эсептелет. Если ошол көйгөй боло турган болсо, операция жолу менен атыш керек. Жана мурундан дем алыш жакшы болуп, баары жайында болсо, может семиздиктен болушу мүмкүн, может кичинекей тилден болушу мүмкүн. Көрүш керек, операция жолу менен атыш керек. Если полип же искривление боло турган болсо. Жакшы. Саламатсыздарбы? 2 айлык кызым дейт, кусканда дейт, кусундусу оозунан чыкпайт дейт, мурдунан чыгат дейт. Эмне үчүн деген суроо калтырдыр. Кандай учурда ушундай болушу мүмкүн? 2 жаш бала экен. 2 айлык. 2 айлык бала экен. Наристе. Буну эми көрбөгөнгөчө айтыш кыйын нерсе бул. Көрүшүбүз керек обязательно. Көрүп турган ошого карап биз так маалымат бере алабыз да. Жакшы, анан дарылоо жолдору жөнүндө айтып берсеңиз, гайморитте. Мурда кандай дарылайт элеңиздер, азыр кандай дарылайсыздар? Мисалы медицинага дагы жаңы ыкмалар кирет дегенде, жаңы методдор менен дарылайсыздар, ушул боюнча айтып берсеңиз. Азыркы күндө гайморит ооруларыны туура аныктама менен диагноз койгонубуздан кийин гнойный гайморит боло турган болсо, бул антибиотик дарылары, анан кийин мурунда шишикти кайтара турган дарылар, анан местный антибиотиктер менен дарылайбыз. Если лечение алып 5 күн, 7 күн ичинде өзгөрүү болбой турган болсо, мурдунун пункциялык жол менен биз кыргызча кылып айтканда мурдун тешип жуйбуз. Тешип иригинди чыгарабыз. Себеби чыгарыш керек. Мурунду тешип жууганда бир коркунуч жок. Себеби аракет кылып дары-дармектер жардам бериши кыйын боло турган болсо, анда пункция жолу менен дарыланат. Жакшы, анан мына ушул тешип жуугандан көпчүлүгү мындай коркушат да, кайра кайталана берет экен, кайра барып ошол жерге ириң топтоло берет экен, бул өнөкөткө айланып калат деген дагы маалыматтарды айтышат да. Бул менин жеке оюм. Менин оюм боюнча бул туура эмес деп эсептейм. Гайморит оорусу менен ооруганда ириң толуп калган боло турган болсо, мына вот ушул жерлергечи. Мисалы үчүн мына биз мына гайморовый пазуха, коңой. Бул жакка ириң толо турган болсо, караңыз. Мурун воспаление болуп шамалдаган сезгенге маалда мына бул жак жабылып калып атат да. Бул жак мына оорубаган маала, мына полус носа баары таза. Гайморовый пазуха таза болуп турат. Эми бул азыр сезгенге маал.
буякта шишик пайда болуп атат да. Дары дармектерди жардамы менен бул шишик кетип, ириңдер чыгып кетсе, тешиштин кереги жок болот. Дары дармек менен, лечение менен. Бирок жардам бербей кыйнай турган болсо, анда иланчысы жок, искусственный ошол ход ачып туруп, жууп тешикке туура келет да. Ошону тешип функция кылып жууш керек. Себеп өз убагында дарыланбаса, башка ооруну келтирип чыгарышы мүмкүн. Жакшы, ириң ушул мурундун эки жагына эле топтолушу мүмкүнбү? Же болбосо маңдайыбызга да топтолушу мүмкүнбү? Башка жактарга да топтолуп калышы мүмкүнбү? Эки жакка дагы топтолушу мүмкүн. Анан кийин вот именно бул жактарда мына фронтальный часть бар, решетчатый өтмөлөр бар. Мына вот синус фронталис, синус этмоидалис деп коебуз да. Ушуларга дагы топтолушу мүмкүн. Уже бул кандай учурда? Да. Мисал үчүн айтайлы, гайморит, фронтит, анан буяктан синус этмоидалис. Ушул жакта воспаление болуп баяндалып отурса, острый пансинусит деген диагноз коюлат. Озун түрлөрү бар да. Лобная пазуха, пешеде көңгөй воспаление болуп турган болсо, фронтит деп коюлат, этмоидит деп коюлат, ушундай. Эмне үчүн эл арасында анда ушул мурдун тешкенден кийин өнөкөт болуп калат деген, ушундай чочулоо пайда болот деген дагы ой келет да. Балким бейтап ушул оорудан кийин, сакайып чыккандан кийин кандайдыр бир режимдерди сактабай атабы? Же болбосо бутун жылуу кармабай атабы ушул боюнча айтсаң? Гайморит оорусу ошол пункция кылып тешип жуугандан кийин кайра пайда болуп калат экен деген коркунуч деген бул ондой нерсе жок нерсе. Андай жок. Жок нерсе. Бул өзү дарылануу да. Анан кийин мисалы тешпейде лечение кылгандан кийин кайра ооруп калышы мүмкүн. Өзүнө жылуу сактап, дарыгер жазып берген немелерди так аткара турган болсо, буюрса ол нерсе козгобош керек. Саламатсыздарбы? Гайморит оорусунда дейт элдик медицина менен дарыласа болобу? Айталы дейт, картошкага дейт, картошка жыттап, картошкага буулаган учурлар болот дейт. Ушунун кандай пайдасы бар деген суроо калтырыптыр. Ал жөнүндө мен бирдеке айта албайм. Себеп биз дарыгерлер протокол менен иштейбиз, доказательная медицина менен. Мындай учурларды биз колдонуп көргөн эмеспиз, бирдеке деп айта албайм. Жакшы. Саламатсыздарбы? Балам 8 жашта дейт, уктаса мурду бүтүп, оозунан көйүкчө чыгат дейт да. Мурду уктаса? Мурду бүтөт экен, анан оозунан көйүк чыгат экен. Оозун ачып уктайт окшойт. Азын очуп. 8 жашта экен. 8 жаш. Албетте эндоскопиялык жол менен көрүш керек. Бул кичинекейде көбүрөөк аденоид оорусу болуп атат. Эндоскопия жол менен текшертип, убагында дарылаш керек. Жакшы, анан үй шартында мисалы ден соолукка зыян келтирбей турган, мисалы гайморит оорусунда эмне кылып турса болот? Мисалы ысык кездемени басып турса болобу, кандай? Себеп дегенде ушул ооруга кабылгандар айтат да, аябай какшатып, оорутат депчи. Гайморит оорусуна ошол кайра болбош үчүн биринчи очередь бул үйдө өзүбүз туз суу менен чайкап турсак болот. Жана айтып өтүп кеткендей 10 күн 15 күндөн ашырбай. Андан кийин мурдубузду бат-бат тазалап турушубуз керек. Эртең менен тургандан кийин чатарда мисалы үчүн өзүбүздүн эле жөнөкөй суу менен эле мурунду тазалап турсак болот. Эми дары-дармектерди көп колдонгон болбойт. Туз менен 10 күн 15 күн эртең менен чайкап койсок зыяны болбойт. 2-3 ай эс алгандан кийин дагы чайкап кое беребиз, ушинтипчи. Же физраствор менен чайкап койсок болот. Эң биринчиси сууктан этият болушубуз керек. Мурдубузду 4-5 маал жакшы чайкай турган болсок, мындай ооруларга биз кабылдайбыз буюрса. Жакшы, анан негизинен ушул өнөкөт гайморит менен ооругандар биз сасык тумоо менен ооруганда эле биздин гайморитибиз күчөп чыгат дейт да. Мисалы, кээде өзүң каалабаган учурда дагы бул ооруга калып калышы мүмкүн да. Алар өзгөчө эмне кылыш керек ушул учурда? Гайморитти өтө козгоп оорутпаш үчүн. Өнөкөт гайморити бар оорулар ошол сасык тумоо менен ооруганда бул 80% албетте гайморитке осложнение берип коет. 80%. Себеп бул жакта мына пазухада ириңдин астатыктар башкалар кайра чыгып туруп башын ооруп берет да. Кайра. Ошондуктан жанагы нерсе өнөкөт гайморит бар адам грипп болгондо өз убагында дарыланыш керек. Врачка барып, дарылап туруш керек. 6 айда учетке туруш керек жашаган жеринде. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барып,
учетке туруп ар 6-да көрүнүп дарыланып туруш керек. Жакшы, биздин көрсөтүүбүз соңуна чыгып баратат. Негизинен мына ушул оорунун алдын алыш үчүн көбүн эсе ушул кулак мурун тамак оорулар дарыгери ушул өзгөчө режимди сакта деп айтышат да. Ушул боюнча кеңеш айтып өтсөңүз, мисалы жылуу кийин, бутуң жылуу карма дегендей да. Ушунун байланыштары жөнүндө айтып берсеңиз. Эң туура. Көбүнчө ата энелерибизге бир кеңешибиз, анан чоңдорго да бир как врач кеңешибиз, өзүңүздөрдө жылуу кармаңыздар, жылуу кармаш керек, бүттү жылуу кармаш керек, башты жылуу кармаш керек. Мүмкүн болушунча азыркы күндө эл топтолгон жерлерге барбаш керек, мүмкүн болушунча. Не только коронавирус оорусу, грипп оорусу да күчөйүп аткан маал, ушулар дагы жууп калышы мүмкүн. Мүмкүн болушунча туура тамактаныш керек. Мүмкүн болушунча көбүрөөк басыш керек. Мүмкүн болушунча көбүрөөк аракет кылыш керек. Анан ошол сасык тумоо оорулары пайда болгондо туура дарыланыш керек. Жакшы, сиз телефон номерлерди сураганда көрүүчүлөрүбүз бар, айтып койсоңуз болот. Кайсыл номерлерге байланышса болот сизге? Биз ошол WhatsApp номерибиз бар. 0555 98 22 72. Анан Instagram баракчадан дагы маалыматтарды алса болот. Баары маалыматтарды мен жүктөп койгонмун. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жавлан Иргашев, Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун кулак мурун тамак оорулар дарыгери болду. Сизге рахмат айтабыз. Тема боюнча жакшы маалыматтарды айтып өттүңүз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Оорусуздуктан алыс болуңуз. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуз.